Kırgız elim. Buyakta biz işte jardansız kaldık ortada hey. Gözün orada açık lan. Buyakt karala. Buyakta bizde orulular var işte. Göz için bana gel. Soğuştun baştalganından, gраждандык soğuştun baştalganından bugün 3-cü gün oldu orada. Kırgız taraftan bir dağın ok çıkkan yok. Men bu ayının turgunu emesin, başka ayının turgunumun, bирок ayla жоқтың ayынан тишим жалын içim çok bolup keldik biz. Atayık desek bizge ruhsat bergen yok. Biz yoldan hazır 3 tosmodan ötüp geldik. Birincisinden aldı ötüp, ikincisinden kaçı ötüp, üçüncüsünden daha kaçı ötüp. Biz değil, nar жактагы элди ötközgөн жок бул жака. Buyakta turuktуу deyт, бирок авал туруктуу эмес экен. Азыр жарым саат мурда bir балам путуп атып кетти. Бұл бийлик же бизди арка достуктун жерин таштерге берген атабы? Же урматтуу Камчек Ташиев, сиздин оюңуз башка жактабы? Бул жакта ушунча эл кыйналып атса, канча эл үй тонолду? Канча деген жер, канча деген мал тонолду? Же бул мамлекеттин байлыгы эмес бул? Kim cevap verir? Kim жооп берет буга? Мына эң жакшы бир маселе менен бирлесен айтайын ушунча биздин мамлекеттин алсыздыгын мына жерде бир Бешкентте суу сактагыч турат. Ошону жардырып койсок болбойбу? Ошого күчүбүз жетпейби биздин? Ошону жарсак булар таза суудан курuyт эле го. Бизди канча 93 үйдү күйгүздүр. Мен санап келдим алар. Максатта 93 та үйдү күйгүздүр. 93 та үйдү ар бирине 300 миңден эсептесең канча акча болот? Ушунча элдин же кадыр баркы жокпу мына бийлик үчүн же буяк өгөй бала болуп калдыбы Кыргызстанга? Шайлоодо керек. Шайлоодон анан буяка бүт бардыгы жерде 120 та депутаттын бири дагы келген жок. Же бир депутат келдиби? Эч ким келген жок. Аким баш болуп отурат. Жок, буякта абал туруктуу деп. Туруктуу эмес, урматтуу туугандар, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Мынакай эл келсин экен. 120 та депутат мөткө бири калбай келиш керек. О чегарага ошолор тизилип турсун ок жеп. Октун жытын көрүп. Мына порк жыттан турат, мына достук айылы. Айылды патшага түшө албайсың. Же жалганбы? Ким түштү айыл каралап? Биз бардык өтө алмадык. Чындыгында өтө алмадык. Ар 10 метрде бир тажик солдат, бир тажик танка турат. Биздин мына танктер келген, танктерге команда жок экен. 3 күндөн бери команда жок туруптур. Булар команда жок болсо эмне келди? Сөлөкөтү келдиби? Же көргөзмөгө келдиби? Болбосо элди коюп жиберсин, элдер кирип атсын мергенчилер өздөрү. Болду.